Жолдош Ош шаарынын жарандык коргоо башчысы Ош шаары мэриясынын каржылоосунда алынган шаймандарды тапшыруу үчүн башкармалыктын өздүк курамы түзүлдү. Баяндаган подполковник Гүлжигитов. Саламатсыздар бу урматтуу куткаруучулар. Алган билегиңиздер куттуу болсун. Эркин тур. Эркин тур. Эркин тур. Мына сиз алып берген билектерди сатып берсеңиз. Бул дрон алдык атайын эң акылдуу моделдеги баягы көп функционалдуу экен. Буну аябай техникалык өзүбүз иштеп жүрүп алдык. Бул айтайын деген биз шаарыбызды аралап өткөн ак бура жанагы жети кичинекей каналдарды бүт үстүн тартып көрсөтөбүз бул жакта. Куткаруу үчүн бул издейбиз, жанагы сууга түшүп кеткендер болот, бүт ушу менен издейбиз баягы. Сонун экен, карап болот да. Буну 200 миң сом болду. Азыр анча журналисттер да таң калышат, бул последний модель экен депчи. Ооба. Өрт өчүүчүнүн кийими, боевой одежда, пожарный деп коет. Буну комплект алдык. Бул комплект турганы 29.800 сом. Бул каска, защитасы, курткасы, краги бул, пожарный пояс, карабин, топор чыгат. Булар өрткө киргенде көп ойлошот да, өрттү мынтип эле чыгат деп, анча бузушат. Ооба. Ушу топордун аябай кереги бар. Бунун жалпысынан чырмач баягы акча тендерден экономия болуп калып, ошо 16 комплект алдык. Азамат. Акча бир дагы эме бере берет болбойт. Ушул как раз мен да бирөөнү кийип ала турган экен. Кышка. Кышка бирөө керек экен өзүмө да. Мындай эме чоңойтуп нерсе болот. Жарашат бекен? Как раз азыр керек болду. Сноска керек болду. Эң негизгisi мына бизге каржылап бергениңиз ушу мотопомпа. Ушул аябай керек болчу. Бул аябай керек болчу. Бул мындай мотопомпа ошо Нарында биринчи жолу алышты, биз экинчи жолу алдык. Биздин МЧС балансында. Бул саатына 330 метр куб сууну ыргытат. Мынусу ошо сашивайсы 150 түп. Бул сороттогу напорный менен бул соруп туруп, баягы жалпак тим айтканда боткок сууларды сороттогу, баягы сел сууларды үйгө, кайсы зданиясына сороттогу бул напорный менен түкүрүп турат, башка жака жүргүзүп. Саатына 7 литр дизелдик күйүүчү майын жейт. Буну ошол биз мына артта турган пикаптарга кошуп, улап жеткен жеринде эме кылабыз. Азыр сизге практикалык түрдө көрсөтүп берейин десем, сууга салып эме кылып кече испытание кылдык, комиссияны кабыл алдык. Иштедиби? Иштеди, сонун. Басканда мындай 15 секунд басат экен, жүргүзүп старт берсек 15 секундда басат экен, өчкөндө 10 секунд өчөт экен. 402 миң сом болду. Башка областалар 2 миллионго жакын болгон экен. Биз аябай тендерде бир 2,5 айда өткөздүк мындай. Бирөө жетеби? Бирөө жетет. Пока жетет. Биз жанагындай былтыр жанагы сел болгондо аябай керектүү болот да. Ооба. Быйыл бирок селдин алдын алдык. Көрдүңүзбү, жанагы эмелердин баардыгын тазалап, жанагы сел улабительдердичи алдын алдык да. Кудайга шүгүр, жакшы болду. Ата ошол азыр ошол иштегенде улап туруп буну салабыз. Салганда буга тор да. Ошого жанагы таштарды сорбой эме кылып коюп, жатпокторго бүт улайдын эң суусун салып коебуз. Фильтрлеп турат да булчу. Мурда бизге жашырганда мындай кичинекей мотопомпалар болчу, алар жөн сууну эле сорчу. Бул былай сууну, канализациялык сууну как ассенизатор иштейт да. Ошонусу менен өзгөчөлүгү бар. Буюрса жашыктарга иштеп береличи. Молодцы. Аябай сонун. Булар жакшы карап, көздүн карегинде сакташ керек да. Аны эметип, жанагы оңго солго ыргытып, аяк бияк кылбайчы, таптангай кылып, кармап, өзүңөрдүн буюмга иштеш керек да мунучу. Эгер жанагындай керегинде алып барып туруп, иштетип, ыргытып берип, андай болбой калат. Ушул буагында тазалап, оонда карап, жууп, допустим, бүттүбү, ширтети, шлангаларын чечип, ичинде фильтрден чечип, тазалап алып, кайтып жууп тазалап туруш керек да. Андай болсо болбойт. Урматтуу, микрофон жок да. Урматтуу МЧС кызматкерлери,
Мен сіздерді абдан урматтайм, сыйлайм. Силер бар мынакей биз кооптуу жашап атабыз. Анткени өрт болобу, пожар болобу, суу ташкындары болобу, биринчилерден болуп силер жардамга келесиңер. Ошол биздин жанагындай сөнүч, таянычыбыз урматтуу МЧС өзгөчө кырдаал кызматкерлери силерсиздер. Мынакей урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, урматтуу генерал Камчы Кыдышаевич, урматтуу генералыбыз, сиздердин министриңиздер, Бобек Ажикеев генералыбыз келгенден бери мына канча деген силерге техника келди. Ошол мындан бир 4 жыл мурда президентибиз айтты болчу, эң көп техника ушул Кыргызстан өз эгемендүүлүккө келгенден бери мына 30 канча жыл өттү? 33-34 жыл болуп атат. Впервые в истории Кыргызстана былтыркы жылы эң көп техника МЧСке келген. Бул бардыгы биздин урматтуу генералыбыз Бобек Ажикеевдин эмеси менен, иш аракети менен болду да. Мен ойлойм, бул жалпы мамлекетибизге болгон ошол биздин урматтуу генералыбыз Бобек Ажикеевдин кызматы деп ойлойм. Мына мурда билчү элем, МЧСте такыр техника жок болчу. Болсо да эски болчу, эскиге жеткен болчу. Азыр мынакей татынакай болуп, кооз болуп, баазаңар чыңалып, техникалар көбөйдү. Мынакей кийимиңерди дагы көрүп, аябай мына мен суктанып отурам. Мынакей мыкты, таптаза кийим. Бизде мына Кудай кааласа быйыл айрыкча бизде Ош шаарында болуп көрбөгөндөй жаңылануу болду. Техника жаңыдан жаңылануу болду. Мына урматтуу президентибиз быйыл бизге 500 миллион сом акча бөлүп, каражатын бөлүп берди. Биз 100% техникалар жаңыладык. 100%. Азыр Кудай кааласа мурдагыдай ошол башкалардан техника жардам сурап, погрузчик, экскаватор, шакма чоң жүк ташуу машиналар бизде достаточно болуп калды. Биз эми бирөөдөн жанагындай на поклон бар, бирөөдөн техника сурап, техникаңды берип тур, экскаваторуңду берип тур, погрузчигиңди берип тур деген андай тема болбойт. Мына керек болсо биз мурда МЧСтен алчу элек, азыр МЧСке беребиз Кудай кааласа. Кайсы жерде көрсөң биринчи МЧС барат. Пожар болсо МЧС барат. Тиги наводнение болсо МЧС барат. Көчкү болсо МЧС барат. Эме болуп жанагындай тетиги пожар болуп, жанагындай труднодоступный жерлер болсо силер барасыңар, кар көчкү болсо силер барасыңар. То есть силердин жумушуңар абдан кыйын. Ошол оңой эмес жумушуңарга мен ийгилик каалайм. Үй бүлөлүк тынчтык каалайм. Дагы бир жолу ушул оңой эмес жумушуңарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Мен сиздер менен. Рахмат чоң. Карайбыз 1-2-3. Карайбыз.